тамекинин коомдук жайларда чегилүүсүнө жана дүкөндөрдө ачык түрдө тамекинин сатылуусуна тыюу салган мыйзам долбоору 13-октябрда күчүнө кирген. Бирок бул нерсе иш жүзүндө аткарылбай келгенин көрүүгө болот. Кыргызстандыктарды тамекинин никотиндин жана экинчи тамеки түтүнүнүн жана аэрозолдун таасиринин кесепетинен коргоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизилди. Ага ылайык эми дүкөндөрдө тамеки ачык сатылбашы керек. Ал атайын шкафка катылышы шарт. Сатуучу тамекинин түрлөрүнүн тизмесин гана сатып алуучуга көрсөтө алат. Бирок бул мыйзам тууралуу маалымат коомчулукка толук жете элек. Мындай өзүбүзгө уведомление кылып алып келген эч ким жери жок да. Мындай депчи. Интернетте жарыяласа аны биз көрбөй калганыбыз мүмкүн да, көрбөй калсакчы. Так бизге андай берилген жери жок. Законду биз эртең караштырып көрөбүз. Ал эми чындап эле туура келбей турган болсо, биздин юристтер караштырып көрөт. Туура келбейсе, баргас биз жабабыз. А если туура келсе, анда жабылбай ушундай эле сатылат. Аны юристтер карап көрсүн. Эскертип эле кетишкен, но фирмадагы жетекчилер өздөрү эскертишкен, бирок эми качан ал жөнүндө качан болот, качан ишке ашырылат, ал жөнүндө пока айта элек. Мындай закрытый форматта сатылат деп эле айтышкан да. Аны эми өздөрү келип, өздөрү ошондой колдонса керек. Айткандарына канча убакыт болуп калды эже? Айткандарына ушу билбейм, где-то 2-3 ай болуп калды го дейм. Мыйзамдын күчүнө киргенине 10 күндөн ашса да көпчүлүк сатуучулар кабардар эмес. Ош шаарындагы бир нече ири да чакан да дүкөндөрдү кыдырып көрдүк. Көпчүлүгүнүн бул боюнча кабары жок. Муну юрист Сулайман Үсенов тиешелүү кызматтын кайдыгерлиги деп баалайт. Мен ойлойм, биринчи ошол маалымат чордонунда ошол жооптуу болгон аткаруу бийликтеги органдар да, же булар атайлап ошол жогорку кеңеш кабылган, президент тарабынан кол коюлган немелерди мыйзамды атайын аткарбай жатат. Аткарбаган шенери бизден бир мурунку жанагы саясий оюндарга катышканга же болбосо карама каршылык түзүткөн адамдар болушу мүмкүн тараптар. Ал эми мыйзамды көзөмөлдөө аткаруу бийлиги менен биргеликте милицияга жүктөлгөн. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы коомдук жерди чылым тарткан 600дөн ашык жаранга айып пул салынганын билдирди. Ал эми жаңы мыйзам боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтат. Тамеки заттары, андан сырткары кальян, кайсы жерде, кандай учурда чегүүгө мүмкүн же мүмкүн эмес, ушулардын баардыгы көрсөтүлүп туруп, биздин милиция кызматкерлеринин мындан да иштешүүгө бир топ жеңилдиктерди жаратты да. Бирок негизги эле ушул жаза, ушул коомчу айда чегүү ушул 1000 сомдун биздин акча менен калган жазана боюнча калды. Жыл башынан бери буга чейин биз жогоруда белгиленген бузуулар жөнүндө мыйзам 57 белгисине ылайык 637 адамга салыппыз жазаны. Анын ичинен мына 10 чакты айдан бери 32 адамга биз жазаны салдык. Буга чейин керектөөчү бир таңгактан көп чылым же 1 же 2 дааналап сатып ала алса, эми буга да тыюу салынган. Сатуучулар тамекини сатууга тыюу салынгандыгы тууралуу плакаттарды ар бир кассанын жанына көрүнө тургандай илиши керек. Эгер аткарылбаса 1000 сомдон 28 000 сомго чейинки айып каралган. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.